Ассаламу алейкум атакул. Ассаламу алейкум тез кабардын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүнкү тема ушул мен Абдулла Ташиевич, ушул Борбор Азия Багбандар биримдигинин жетекчисимин. Ушул чыгарылышта биз мына ушул азыркы биздин бардык социалдык көйгөйлөрүбүз эмнеден чыгып келаткандыгынын жообун ошону изилдеп силерге айтмакчымын. Туугандар, биздин эң биринчи ушул Кыргызстандын өсүп өнүкпөй аткандыгынын биринчи себеби, туугандар, бул өзүбүздүн өндүрүштүн жоктугу. Мына азыр силер мына ушул биздин Авицина, Оштогу Авицина көчөсүндөгү кичинекей эле магазиндин ичиндеги товарлардын тизмегинен байкасаңыздар болот. Мына азыр мына Сочная долина, Садачок, Солнечный, Сандора, Добрый, Гина, Дена, Садачок, Любимый, G7, ушул соктордун арасынан мына көрүңүздөр, мына бир эле ушул натурал биздики да, мына Кыргызстандыкы. Калгандары бардыгы башка мамлекеттерден келет бизге. Ушунда карап көрсөңүздөр, бул жерде бир 12-15 түр сок турса, шире. Ошонун ичинен бир гана биздики ушул натурал. Мына жака карап көрсөк, бул жерде мындай биздин балык, консервалар дээрлик жок, тушенкалар өзүбүздүкү жок. Мына гушонкалар да биздики эмес. Бул жерде мына Мира менен Айлананын томаттары турат. Калган товарлар мына биздики эмес. Мына көзүңөр көрүп турган товарларда мына арак эле биздики. Арак чыгарган эле биз ушундай устабыз. Себеби дегенде самопал арак жасап миллионер болгондор толтура бизде. Мынаны көрүңүздөр, мына Яшкина, мына көзүбүзгө көрүнгөн мына Рахаттын товарлары турат бул жерде. Катар Альбени, Аленушка, Слодыч дейт. Ушул товарлардын бардыгы биздики эмес. Красный Октябрь, Рахат дагы, Рошин, ушул конфеттер дагы мына ушул көрүп турган, көзүңөргө көрүнүп турган мына ушул товарлардын дээрлик 90% дагы жогору ушул товарлар биздики эмес. Эмне себептен бизде өндүрүш кылышпайт? Бизде эмне себептен ресторан, кафе, мончо, дагы эмне, клуб, ушуга окшогон эмелерди ача беришет. Ошол эле каражатка производство кылганы эмнеге тоскоол болуп жатат. Ошон үчүн мен ушул биздин ушул өкмөткө сунуш кылар элем. Мына өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү, мына унду өндүргөндөрдү салыктан бошоткондой эле бир 5 жыл биздин өзүбүздүн өндүрүшчүлөрдү жеңилдетилген түрдө салык төлөөгө ошондой льгота берсек, жеңилдетүү берсек, ошондо абал өзгөрөт эле. Мына караңыздар, биз эмне семечке отургуза албайбызбы? Могу семечка, бардыгы семечка май Россиядан келет. Доня болсо Казакстандан келет. Мына ушул көзүңөр көрүп турган товарлардан дээрлик мына ушул пияз, картошка биздики, могу шыпырга биздики. Калган товарлардын бардыгы эмне? Башка жактан келет. Мына көзүңөргө көрүнүп турган бардык ушул товарлар башка бир мамлекеттерден келет дагы. Ал жактан бекер берилбейт. Булар өтө чоң акчага алып келишет. Анан кайра эле бизге сатышат.
анан болгон эле ошол үстүнө койгон кичине пайызын алып калышат. Калган акчанын баардыгы ошол заводдорго, ошол мамлекеттерди поддержка кылганы, колдоо кылганы кетет. А биз болсо бул жерде өзүбүздүн өндүрүш, мына караңыздар, мына Омега. Бул канча жылдан бери биз иштетип келейтабыз, бул Казакстандыкы. Ушундай мелочь эмелер бизде жок. А бизде мына байкуш болуп, мына биздин өзүбүздүн өндүрүүчүлөрдүн товарлары бул жерде турат. Мына Оштогу Айхал, мына ушул атын окуй албай атам. Мына Сладкий мир, бул Кыргызстандыкы. Мына Барбол. Барбол менен Айхал ушул Сладкий мирге чоң рахмат айтабыз. Ушулар конкуренцияны выдерживать этип, аракет кылып иштеп жатышат. Мына Барболдун печеньялары. Мына ушул көзгө көрүнгөн печеньялардын баардыгы Россиядан келет. Эмне себептен бизде ушунча ушундай иштейм деген рабочий күч туруп, биз башка жактан бир печенье сатып алышыбыз керек. Бул печеньянын кандай? Печеньяны эмне кылат? Камыр кылат. Ушундай калыпка куят. Тузун салат, сахарын салат, формага келтирет, печкеге салат, чыгарат, сатат. А бунун болсо биз 150 сом, 130 сом, 195 сом, 200 сомдон мынтип биз башка бир мамлекеттерден сатып алышыбыз керек. Туугандар, ойлоно турган кез келди. Өзүбүздүн өндүрүштү колдогула. Бүгүндөн баштап мына бардык республика боюнча биз өзүбүздүн гана товарларды алайлы, туугандар. Өзүбүздүн товарларды танып, өзүбүздүн чыгарган, өзүбүздүн ата мекендик товарларды алып туруп, мына патриоттугубузду ошол жерден көрсөтөйлү, туугандар. Мына бар нерсени алайлы. Мына мисалы үчүн соктордон бардыгыбыз натурал ширесин иче турган болсок, ушул натурал ширеси бир гана азыр Ош областта Нокатта эмес, бардык өзүбүздүн Жети Тубанга курат эле заводун. Ушул малга чейин биз алып 28 жылдан бери бир гана өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан товарларды биз употреблять этип ошону жеген болгонубузда биздин азыр өндүрүшүбүз эң алдыңкы өндүрүштөн болуп калат эле. Туугандар, келиңиздер. Бул жерде башка мамлекеттин товарын жамандаш эмес. Бул жерде өзүбүздүн өндүрүштү көтөрүш маселеси көтөрүлүп турат, туугандар. Мына ушул колубуздан келгенин жасашыбыз керек. Мына конфеттерди жасаш керек, печеньялар, консервалар жасаш керек, сокторду куюш керек. Азыр өзүңүздөр көрүп турасыңар, мына өзүбүздө суу канча кеңири болуп турса, бул жерге келип туруп, мына Боржоми дейт, Водной ETF дейт, не дейт дагы, Эсентуки деп, Россиядан суу алып келип 95 сомдон ичип атабыз. Мына Кара Шородон булардын эч кандай айырмасы жок. Биз жөн эле акчаны бирөөлөргө берип атабыз да. Сурагандык үчүн ошон үчүн алып келип атышат да. Мына макарондорду эмнеге жаса албайбыз? Келиңиздер, туугандар. Бүгүндөн баштап өзүбүздүн өндүрүш жөнүндө чоң бир көйгөйлүү бир маселенин үстүнөн иштейли. Сурагыла, каякта чыккан? Кыргызстандыкыбы? Алгыла. Келгиле, туугандар, өзүбүздү өзүбүз колдобосок башка ким колдойт бизди? Мына ушул Жети Тубандагы губернаторлорго, ошол бардык шаардын мэрлерине айтар элем, ошол магазиндерге мындай кылып туруп, Кыргызстанда өндүрүлгөн деп чоң кылып жазып туруп, ошол жерге өзүбүздүн товарларды тизип туруп, биринчи келгенде мына өзүбүздүкүн көр деп, ошол магазинчи ошону сунуштай турган кылышыбыз керек. Мына ошондо гана биздин өндүрүш көтөрүлөт. Антпай турган болсок бизде, туугандар, бул азыркы базар экономикасында жашап кетишибиз өтө кыйын. Баягындай айткандай, ушу ташып жеп биз эч качан тойбойбуз. Мына ушул аттың өчкүр аракты чыгарып аткан бир туугандарыма айтар элем, туугандар, ушунун ордуна мына адал кылып башка бир нерселерди өндүрсөңүздөр аябай жакшы болот эле. Келиңиздер, туугандар, мына көрүңүздөр.